Дажаган жоксуң ушундай жашоодо. Уялбайсың? Мен мисалы дажадым. Байкем кандай киши эле? Тем более биз жаңы жашоо баштагандабыз. Карыз алгандан кийин бериш керек деп турам. Анткени алар мага карыз, а сен мага иштейсиң. Подвалдарда, ар кайсы жерлерде мушташып акча тапчу. Бир турнирден Адыл байке мени көрүп байкап калыптыр. Ушунчу мен сенсиз жашай албайм. Тийбей мага. Адыл деген байкеден карызга акча алдым беле. Ne oldu? Bir. Нормально сыкса эле чыгат андан акча. Кана ошондо 10 жылга отурасың го дейм. Не деп дөрүп атасың чал? Сен не деп дөрүп атасың, балакай? Мен сени каяктан суруп чыкканын унутуп койдуңбу? Мүмкүн сен ошол карыз болгон адамдар менен башкача иштешип көрөсүң. Кыйкырба жөнүндө сүйлөшөбүз. Карыз болгон адамдын баары эле жаман адамдар эмес. Алар убагында просто адашып калган.